Британияда Киара деп аталган жаан аралашкан катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 40 метрге жетти. Мунун айынан жүздөгөн аба каттамдарынын иши токтоп калды. Алсак Амстердамдагы Схинпол аэропортунда 240 аба каттамы токтотулду. Ал эми Франция менен Ирландияда темир жол каттамдары үзгүлтүккө учурады. Аталган бороон Германияда Сабина деп аталып, эң катуу бороон чапкын деп сыпатталууда. Сириянын түндүгүндө Идлиб провинциясында соңку бир апта ичинде аскердик чыңалуу дагы күчөдү. Түркия Сириянын өкмөт тарабынан 5 түрк аскер жоготконун билдирди. Жооп иретинде расмий Анкара Сирия күчтөрүнүн позицияларын кыйратканын, андан жүздөй сириялык аскер набут болгонун айтып каарданды. Бул окуялар Анкара менен Дамасктын мамилеси Идлибтеги чабуулдардан улам ого бетер чыңалып, Түркиянын Асадты колдогон Орусия менен пикир келишпестиги күчөп бараткан учурда орун алып жатат деп жатат Азаттык басылмасы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска байланыштуу Женевада чогулат. Жыйында эл аралык күрөштү күчөтүү, изилдөөлөрдү жана жаңы ыкмаларды табуу маселеси талкууланат. Жолугушуу 11-12 февралда болмокчу. Ал эми шейшембидеги маалыматка караганда Кытайда вирус жуктургандардын саны 42 500 кишиге жеткени белгилүү болду. Бул арада Казакстан коронавируска байланыштуу Пекин шаарынан 217 жаранын алып келгени белгилүү болду. 12 февралда дагы 155 жаранын эвакуациялайт. Эвакуация иштери аяктаган соң өлкөсүнө келүүнү каалабаган дагы 300дөн ашуун жараны калмакчы. Мурдараак тажик бийлиги дагы коронавирус күч алып жаткан Кытайдын Ухань шаарындагы жарандарын алып кетүүгө Хубей провинциясына учак жөнөткөн. Ошол эле учак Тажикстандан Кытайга гуманитардык жүк ала кетти. Оганстан борбору Кабулда университет имаратынын алдында жардыруу болуп, кеминде 5 адам каза тапты. Андан сырткары 11 адамдын жабыркаганын чет элдик басылмалар жазышууда. Оганстандын ички иштер министринин кызматы жардырууну уюштурган террорчу өзү да кошо өлгөнүн билдирет. Каза болгондордун 3-ü ооган аскер кызматкерлер болсо, 2-өө жөн гана жай тургун болгон. Азырынча бул окуя боюнча эч кандай террордук топ жоопкерчиликти ала элек. Президент Ильхам Алиев башында турган бийликтеги Жаңы Азербайжан партиясы мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо жеңишке жетишкенин жарыялады. Экзит полдун жыйынтыгына караганда партия парламенттеги 125 орундун 71-ин алды. Шайлоого 20 саясий партиянын талапкерлери катышкан. Ошол эле маалда бир катар партиялар шайлоого бойкот жарыялашкан. Оппозиция өкүлдөрү добуш берүүдө бюллетендер топтоо менен ташталып, карусель ыкмасы колдонулганын айтып чыгышты. Демократиялык демилгелер институту шайлоо тилкелеринде көз карандысыз байкоочуларга кысым өтө көп болгонун белгиледи. UFC мушкери Хабиб Нурмагомедов кезектеги атаандашы америкалык Тони Фергюсонго каршы беттешке даярдануу үчүн Америка Кошмо Штатына 10 февралда кеткени маалымдады. Мушкердин айтымында беттеш UFC'нин 249-турниринин алкагында өтөт. Хабиб Нурмагомедов менен Тони Фергюсондун беттеши 18 апрель күнү Нью-Йорк шаарындагы негизги жолугушуу болмокчу. Бул чейин эки мушкердин беттеши 4 жолу уюштурулуп, ар кандай себептер менен өтпөй калган.